деп кетет. 8-ci gün жоқ, 7-ci күннен эле кайра 1-ci күн болуп калат. А көрсө мына 6 катар аалам. Алар ак, алар чындык. Анан жерге түшүп биз жалганды кылып атабыз. Жерде де чындык болуш керек. Асмандан бизди чыныгы ишти кылгыла деп жөнөткөн. Чыныгы жашоону кургула, чындыкча сүйлөгүлө, акты сатпагыла, арбакты жок дебегиле деп жараткан бизди. Эгер сен ошо чындыкча жүрсөң, мына Алла кимди колдойт? Аалам, арбак, периште дегиле. Кудай кимди колдойт? Теңир кимди колдойт дегенде чынык адамды колдойт. Чындыкты колдойт. Ленин чындык болду, колдоду. Бир хижап жабынган аялды колдобойт. Селде чалынып алган адамды колдобойт. Алланын оозун айтып алып, мына Атамбаевди колдоду, арбакты сатты. 87 баланын арбагын. Оосуну ошондон баштачу эле гана. Ошо арбак колдосо, Алла колдосо, алып келген адамы бир иш кылат эле да. Уят кылбайт эле да, сатпайт эле да, көрдүңүзбү? Чындык болбогондон кийин аалам колдобойт. Бийлигиң болсун, байлыгың болсун, досторуң болсун, коалицияң, партияң болсун, ар бир адамга бул тиешелүү. Келиңиздер, аалам колдош үчүн биз чынык адам бололу. Биз эмнеден жаралып турбуз? Ааламдан, актан, нурдан, энергиядан, эненин курсагында жаралып турбуз. Эмнеге азыр Кыргызга чындык илимин берди дегенде, жерде бардак көбөйүп кетти. Жалганчы көбөйүп кетти. Ошон үчүн касиет берди Арсынлайга. Ошон үчүн энергия берди. Мына бир жалган падыша деле жалган адамын алып келди го. А Кудай ошо асман жерди жаратса, табиатты жандыкты жаратса, анан жерде жалганын көбөйүп кеткенде бир адамын жарата албай калыптырбы? Энергиялуу, касиеттүү. Адамзаттын элдин башына күн түшкөндө деле баатырын жараткан да, кайтпасын, коркпосун, касиет, энергия берип, дух берип, сүрү берип. Азыркы замандын баатыры бул энергия менен, улуулук менен, высший разум менен, бийик аң сезим менен, бийик түшүнүк менен. Мына сиздерди да жараткан бул дүйнөгө. Келиңиздер, арбайдай кызмат кылалы. Мына бу жерде так берилет. Арыстан алай, оксуң дейт. Теңирдин отусуң, сотсуң, жомоксуң дейт. Мен соттой аламбы деп ойлойсуң да. Мына сиз да ойлоп атасыз. Мен соттой аламбы, мен жарата аламбы десеңиз. Аалам арбактар эмне кылат экен? Мына ата жолунда келип бата бердиби? Соттоп кеттиби? Багыт бердиби? Ата жолунда эле бир ак кууну кийип алып. Азыр сени кийди энергия. Мына мени кийди. Такай кийди. Ошол сыяктуу эле мына мен ата жолунда багыт берсе, бата берсе, мен да багыт, бата берип атам. Эмнеге мынабу чындыктан жаралып келген, чыныгы кызматын аткарыш керек. Эгер бул чыныгы кызматын аткарбаса, анатомия ууланат. Писик, шишик, жара, рак, эки бөйрөктүн ууланышы, боордун ууланышы, жүрөк оору, нерв оорулар келип чыгат дейт. Чыныгы кызматын аткарбаса. Мындан ары оорубайын, кырсыкпайын десеңиздер ар бир адам. Чыныгы кызматыңыздарды аткарыңыздар. Ал эмне деген сөз? Адам соттой алабы? Соттой алат. Аалам сотто, мына арбак соттоп коет турбайбы? Жан алып, жан салып коет экен, тагдыр буйруп коет экен мына арбай, аалам, арбай. Арбай деген мына, арбак бул. Аалам күчтөрү. Ошонун эле тирүүсү сенсиң. Бул материя жашоодо. Материясы сенсиң. Аяк энергия болсо. Мына энергия носитель деген ошол. Мына мен эмнеге сын коюп атам? Динге, теңирчини дин кылабыз дегенге, бийликке, дүйнө элине, жалган дүйнөнү эмнеге жаап атабыз? Анткени чыныгы күч келсе жалган дүйнөнү жабат да.
материя жашоо болгондуктан мына арбайдын оозу болбогондуктан ак кууну кийип оозун умумбу пайдаланып атпайбы? А көрсө мынабу тело, тан бул дүйнөгө бир акча чогултуу үчүн келбептир. Бул дүйнөгө бир 4 аял алып алалы үчүн келбептир. Бул дүйнөгө чыныгы эле бир кызматты кылуу үчүн келиптир. Кудай теңир жараткан табиатты коргогонго, бактарды көбөйтүп тиккенге, арыктарды чапканга, Кудай теңир жараткан адамзатты чыныгы улуулукка үндөөгө келиптир. Мына Кудай Алла ыйман бер балама деп, келиниме дейсиң. Ыйманды берчү сенсиң. Жан дүйнөсү жарды эркекти жана мактаса жоокер болот, баарына жетишет дегенде сен мактачы. Колдочу. Ал ыйманды эмес, керек болсо улуу сыпаттуу болуп калган атат. Мына көрдүңүзбү, асмандан күткөн иштин баарына адам жоопкер. Ааламдан күткөн сыйкыр адамдын өзүндө.